Ниет жаатынан, урматтуу туугандар, ниет жаатынан орозо экиге бөлүнөт. Ниет жаатынан. Эки өзгөчөлүк бар. Биринчиси таийин деп коебуз, экинчиси табиит деп коебуз. Таийин деген сөздүн мааниси бир орозого ниет кылып аткан учурда орозонун кайсы түрү экендигин так белгилеп туруп ниет кылуу болуп эсептелет. Так белгилеп ниет кылуу болуп эсептелет. Мисал, адам баласы эртең Рамазан айы келген учурда ниет кылат. Эртең ошол Рамазандын парз болгон орозосун мен кармайм деп эмне кылат? Белгилейт. Атайын ошону белгилеп коет. Бул таийин деп аталат. Же мисалы, убакыт өткөндө каза болгон орозо кармаган учурда эртең ниет кылат да. Мен эртең паланча жылдын Рамазан орозосунун казасын кармоого ниеттенип жатам деп ниет кылат, белгилейт. Ошол таийин деп коебуз. Экинчи өзгөчөлүк болсо табиит болот. Табиит деген сөздүн мааниси эртеңки күндүн орозосу ооз жабыла элек кечейин ниет кылып коюу. Бул табиит деп коет. Кечкисине ниет кылуу деп атасак туура болот. Кечкисине ниет кылуу деп атасак туура болот. Мына ошол жааттан орозолор экиге бөлүнөт туугандар. Кээ бир орозолор бар, кечкисине ниет кылуу зарыл болот. Жана орозону белгилеш зарыл болот. Кээ бир орозо бар, кечкисине ниет кылуу зарыл эмес, жана орозонун кайсы түрү экенин белгилеште зарыл эмес болгон орозо бар. Мисал сиздерге түшүндүрөйүн, түшүнүктүү болсун. Мисалы мен эгерде эртең, мисал дейм да, эртең болбойт го, эртең 6-чы күн мисалы. 1-чи күн орозо кармайм мисалы. 1-чи күн орозо кармаган учурда кечкисине такыр ниет кылган жокмун. Нафил болгон бир орозо, кечкисинен такыр ниет кылган жокмун. Эртең менен турдум дагы. Эртең менен туруп, оозума эч нерсе алган жокмун, ичкен жокмун, жеген жокмун. Убакыт өттү, саат 9-10 келди. Анан ошол 9-10 эч нерсе жеген жокмун дагы. Бүгүн орозо кармасам кандай болот деп ниет кылып атам мисалы. Анан кармайынчы деп ошол 9-10 ниет кылсам болобу же болбойбу? Болот. Бул нафил орозого ниет түнкүсүнөн кылуу, анан атайын белгилөө шарт болуп эсептелбейт. Ал орозонун ниетин сен чак түшкө чейин кылып койсоң болот. Кээ бир орозо бар, ниетти белгилеш керек, ниетти так белгилеш керек, кайсы орозо экендигин, анан эмне кечкисинен кылып, анан жатыш керек ниетке. Же болбосо баягы саарылыкка турганда, ошол саарылыкка турганда ооз жабыла элек ал ниетти кылып коюш керек болуп эсептелет. Ошондой шарттары бар мисалы. Ошондуктан эмне деп атат китепте? Эки түрдүү орозо бар дейт. Ниет жаатынан эки түрдүү орозо бар. Ма ла юштарату фихи таъйину нияти. Ниетти белгилеш шарт болбогон орозолор бул жана кечкисинен ниет кылуу шарт болбогон орозолор кайсылар дегенде фахуа ал адау Рамадана. Рамазан айдын орозосу. Бул биринчи. Рамазан айдын орозосуна кечкисинен ниет кылып же атайын Рамазан орозосуну кармайм деп ниет кылуу шарт болуп эсептелбейт. Рамазан келген учурда эртең мен орозо кармайм дедиби, мутлак деп коебуз. Мутлак маани, абсолюттук маани берет ошол жерде. Ниет кылып коет.
Бул орозо нафил же важип же сүннөт же мандуп же макрух орозо эмес. Орозо кармайм деп айттыбы, бүттү ошо менен. Рамазан айдын орозосуна ал шарт болуп эсептелбейт. Ошол эртеңки кармаган орозосу Рамазандын орозосу болуп эсептелет. Рамазандын орозосу болуп эсептелет. Бул биринчи. Экинчиси ван-назрул муайяну замануху. Өткөн жумада айттык, манзур болгон орозо бар. Ал Кудай Таалага сөз берилген орозо бар. Ал эки түргө бөлүнөт. Кудай Таалага сөз берилген манзур болгон орозо эки түрдө болот. Убактысы белгиленген орозо, убактысы белгиленбеген орозо. Мисалы, убактысы белгиленген орозо. Эгерде менин бул маселем чечиле турган болсо, бул жуманын, мисалы, бул жуманын 4-чү күнү орозо кармайм деген сөздү оозундан чыктыбы, маселеси чечилдиби, 4-чү күнү орозо кармасы эмне, кармоосу эмне болуп калат? Ага үстүндө милдет фарз болуп калат. Орозо кармаш керек. 4-чү күнү деп оозундан чыккандыгы үчүн убактысы белгиленген бир орозо болуп эсептелет. Ошон үчүн бул түрдөгү орозо, мисалы бирөө айтса, мен паланча күнү орозо кармаймын деп сөз берип койгон болсо, назыр кылып койгон болсо, убада берип койгон болсо, ошол күнү келгенде ал күндүн паланча орозосу деп эмне белгилеш, анан түнкүсүнөн баштап туруп ага ниет кылыш шарт болуп эсептелбейт. Себеби ал күнү келдиби, ага орозо карма моюнда эмне болуп эсептелет? Милдет болуп эсептелет. Эртең менен турдубу, эстедиби, демек бүгүн орозомун деп эмне кармап кете берет ал жерде орозосун. Бул экинчи түрү. Үчүнчү түрү болсо, уан-нафлу, нафил болгон, сүннөт болгон орозо болуп эсептелет. Нафил орозо ниетти түнкүсүнөн талап кылбайт, жана өзүнүн так белгилөөсүн дагы талап кылбайт нафил. Бул үч түрдө орозо кандай кармалса болот? Бул үч түрдө орозо белгиленбей туруп, жөн эле ниет кылып койсо дагы, бир, эки, эртеси күн орозо күнү чак түшкө чейин ниет кылса болот болгон орозолордон булар. Түшүнүктүүбү? Бул үч түрдө орозо. Демек, эмне кылбайт экен? Ниеттин эки өзгөчөлүгүн талап кылбайт. Кайра кайталап жатам. Бир, белгилөө ниетин талап кылбайт. Экинчисин түнкүсүнөн ниет кылууну эмне кылбайт? Талап кылбайт. Түшүнүктүү. Чак түшкө чейин. Чак түш бул күн экиге бөлүнөт. Бир баягы күн дегенде биздин адаттагы түшүнүктөгү күн болот. Бул баягы күн чыгып баштагандан баштап туруп, анан күн батканга чейин деп айтабыз. Анан шар'ий бар. Шариатта күн деген бар. Шариатта күн деген сөздүн фажри садык менен башталып, шам убактысынга чейин созулган күн деп аталат. Мына ошону так бөлгөн учурда чак түшкө келип калат. Ошол чак түш эмне болуп эсептелет? Ниеттин бүткөн убактысы болот. Ошол чак түшкө чейин эгер ниет кылынып калбаса, анда орозо болуп эсептелбейт. Ошон үчүн алымдар айтат: "Иля дахватил кубра" дейт. Чак түшкө чейин, чак түшкө алып келбеш керек. Чак түштөн бир аз мурун ниет кылыныш керек. Чак түштөн бир аз мурун ниет кылыныш керек болуп эсептелет. Чак түштүн өзүнө дал келбеш керек ниет. Буну жакшылап туруп түшүнүш керекпиз. Эми адатта туугандар, адатта эч ким андай кылбайт. Саат 12-ге чейин созуп туруп анан ниет кылбайт. Ниет кыла турган болсо, эртең менен ниет кылып коет. Бирок маселе ошондой жагдай келип калган болсо, эгерде себеп дегенде фикх ошондой нерсе. Фикх ошондой алымдарыбыз, Алла Таала алардан ыраазы болсун, иши жок бул иштерди ойлоп чыгарган маанисинде эмес. Балким пайгамбардын үммөтүнөн кээ бири ошондой бир жагдайларга туш келип калган болсо, шашып калбасын деген сөз. Шашып калбасын. Шариатта жооп берилбеген бир да маселе жок. Шариатта жооп берилбеген, берилбей турган бир да маселе жок. Кыяматка чейин бир да маселе чыкпайт. Жоопсуз калган кыяматка чейин, жоопсуз калган бир да маселе чыкпайт туугандар.
Elhamdülillah деп айтыш керекпиз. Бул киши мусапыр болсо да, же ооруп жаткан болсо да, орозонун түрүн белгилебей туруп, Рамазандын орозосу, манзур болгон орозо, убадаланган орозо, же болбосо нафил орозо деп белгилебей туруп, жөн эле орозого ниет кылып койгон болсо, ошол ниетине жараша эмне ал орозолор кармалат. Же Рамазан убактысы болсо, Рамазандын орозосу болуп калат. Убада берген бир орозо болуп калса, ошол күнгө туш келип калгандыгы үчүн ал убадан аткарып калат. Мисалы да туугандар. Мисал дейин, 4-чү күнү мен орозо кармайм деп убада берип койгом, манзур орозосу, Кудай Таалага убада бердим. 4-чү күнү келгенде ошол манзур экенин мен унутуп калдым. 4-чү күндө мен убада бергенин унутуп калдым. Бирок 4-чү күнү адатта эмне сүннөт орозо болгондугу үчүн сүннөткө ниет кылып алып туруп орозо кармадым дагы. Анан түштөн кийин, чак түштөн өткөндөн кийин эсиме келди, мен бүгүн манзур орозо, негизи парыз орозо болуш керек болчу деп. Эмне болот ошондо? Баягы кылган ниети өтөбү же өтпөйбү? Өтөт. Баягы кылган ниети өтөт. Түшүнүктүбү? Ошол үчүн керек болар, көрдүңөрбү? Ошол себептен керек болуп эсептелет. Анан мусапыр жана муким маселеси бар. Мусапырдын өкүмү башкача, мукимдин өкүмү башкача. Денеси сак болгондун өкүмү бөлөкчө, ооруп аткан кишинин өкүмү бөлөкчө. Мисалы. Эгерде бир киши Рамазан убактысы келген учурда ниетти Рамазанга эмес, ошол Рамазан убактысында ниетти башка бир орозого, важип болгон бир орозого, каза болгон бир орозого ниет кылып койгон болсо, мисалы. Каза болгон бир орозого ниет кылып койгон болсо, парз болгон бир орозого ниет кылды. Мусапыр эмес. Муким бул киши. Муким деген сөз эмне мусапыр болбогон, өзүнүн шаарында, өзүнүн жеринде жашап аткан инсан деген сөз. Муким. Эгерде мусапыр болбосо, анда анын кармаган орозосу Рамазан орозосу болуп эсептелет. Түшүнүктүү? А эгерде мусапыр болуп туруп, жолдо болуп туруп, Рамазан келген учурда Рамазандан башка бир парз болгон орозого ниет кылып койгон болсо, Рамазан орозосу болбойт, ошол ниет кылгандын орозосу болуп калат. Ниет кылган орозосу. Эмнеге? Суроо. Себеби мусапыр болгон бирөөгө орозо, Рамазандын орозосун кармаш парз эмес. Түшүнүктүбү? Мусапыр болгон бирөөгө Рамазан орозосун кармаш парз болбогондугу үчүн ал башка парз, важип орозого ниет кыла турган болсо, анда ошол орозону кармаган болуп эсептелет. Бунун эмне пайдасы бар деп айтышыңар мүмкүн. Эмне пайдасы бар? Пайдасы бул жерде. Эмнеси пайдасы бар? Пайдасы бул жерде. Элестеткиле, бирөө былтыры орозо кармап аткан учурда, атайын жеп ичип алды, мисалы. Атайлап туруп жеди, ичти. Бул кишиге бир күн каза, 60 күн кафарат важип болот. Туура эмеспи? 61 күн катар менен бул киши эмне кылыш керек? Орозо кармаш керек. Ошол 61 күн ичинде, мисалы, үзгүлтүккө учураган болсо, кайра башынан баштайт кафаратты. Туура эмеспи? Эмен эстеткиле, ал киши орозо кармап атат, 55 күн орозо кармады, кафаратты кармап атат, 55 күнгө жеткенде эртең Рамазандын 1-чи күнү болуп атат. Эгерде эртең Рамазандын 1-чи күнү орозосун кармай турган болсо, баягы 55 күн эмне болду? Күйүп кетти. Кафараты жок, 55 күн кафараты жок болот. Ошондо эмне кылат бул инсан? Бул инсан эртең Рамазан деген күнү үйдөн чыгып кетет, мусапыр болот, башка жерге кетет мусапырдыкка. Түшүнүктүбү? Мусапырдыкка кетип туруп, ошол 5 күн орозосун мусапыр болуп кармайт дагы, ошол жерде кафаратын бүтүрөт, анан кайра үйгө кайтат дагы, Рамазанды 25 күнү кармайт дагы, кайра 5 күндөн кийин каза кылып коет. Түшүнүктүбү? Пайдасы бул жерде. Бул эмне кереги бар деп айтыштын кереги жок бул жерде. Ошон үчүн өтө чоң пайдалары бар. Алымдардын айткан ар бир ибарасында,
ар бир сөздөрүндө адам баласына кыйынчылыкка дуушар болгон учурда шарий жагынан бир жеңилдиктер бар ал жерде. Бир жеңилдиктер бар. Мисал китептерден бирөөсүндө келет, шарктарда келет. Эгерде адам баласы дейт, китепте келет дейби? Адам баласы дейт. Бир жипке жүзүмдү байлап туруп дейт. Бир жипке жүзүмдү байлап туруп, орозо маалында ошол жүзүмдү жутуп туруп анан кайра чыгарса орозо бузулабы же бузулбайбы деген суроого бузулбайт деп жазылат. Эмне кереги бар? Эмне кереги бар? Азыр сага кереги жок, бирок эртең ашказандан ооруп аткан бир инсанга керек болушу мүмкүн баягы шлангды жутуп аткан учурда. Түшүнүп атасыңбы? Шлангды жутуп аткан учурда ага керек болушу мүмкүн бул сөз. Ошого кыяс кылат, ошого салыштырат дагы баягы жерде жүзүм маселеси өткөн. Демек ал жерге кирип туруп кайра чыгара турган болсоң, эч нерсе болбойт деген маселеси бар. Көрдүңөрбү? Жүзүмдү жутуп кайранан чыгарган болсо дейт. Ошон үчүн бул маселелерге баягы скептически карабаш керек. Түшүнүктүү? Скептически карабаш керек. Эч качан мындай баягы аалымдарыбыздын себептегенде мен эмне үчүн бул нерсени айтып атам туугандар? Мүмкүн сиздерде андай нерсе болбошу мүмкүн, бирок кээ бирөө бар. Мына колумда уже жыртылып аткан канча жолу жамап эметкен китебим бул жерде. Барактарды эски карасаңар мына жыртылып уже мындай болуп калды. Бул классикалык китеп, классикалык китеп. Ар бир адамдын тиши өтпөйт бул классикалык китептерге. Анан кээ бир модернисттер бар, чыгып алып туруп айтат, классикалык китеп тиги средневековье, орто кылымдын таандык болгон китептерди эмне ачып алып аз биякта окутуп атасыңар деп. Шариаттын бардыгы мына пайдубал бул китептер, фундамент бул китептер. Азыркы жазылган китептер бул китептер болбосо, азыркы китептер жазылбайт, мүмкүн эмес. Адамды адаштырып коет. Адамды адаштырып коет. Ошол эле дары колдонсо болобу, мурунга дары тамызса болобу, көзгө дары тамызса болобу, анан тиги укол колдонсо болобу, кулакка дары салса болобу, сыяктуу азыркы учурда чыккан кээ бир маселелер бар. Мына буларга салыштырып туруп жооп берилет, болбосо жооп берилбейт. Кээ бирөө чыкты, бул китептерди шылдыңдайт, билесиңерби? Ачык айкыл шылдыңдагандар бар. Силердин эмне ишиңер жокпу ошол эски китептердин алектенип атасыңар депчи. Динибиз мында курулган. Эгерде ошондой классикалык китептерге сенде бир ошол кандай десем, жакшы эмес болгон бир пикириң бар болсо, анда классиканын классикасы бул Куран китеби болуп эсептелет. Качан түштү Куран китеби? Могу китепке жазылганында мен силерге айтайын, бул китептин үч кылымдык бир китеп, 3 кылым. 3 кылым. Куран болсо канча кылым? 14 кылым. 14 кылым. Анда классикалык болгон биздин ошол китептерге сөз тийгизе турган болсоң, сен өзүң билбей туруп Куранга сөз тийгизе атасың, сен алардан да эң байкы китеп Куран болуп эсептелет. 14 кылымдан бар. Бирок ооруп жаткан киши маселеси боюнча аалымдарыбыз айтат, бул киши эгерде Рамазан келген учурда ооруп жаткан кишиге да парз эмес да орозо кармаш. Бирок ал кишинин өзгөчөлүгү, ооруп жаткан кишинин өзгөчөлүгү, эмнеге ниет кылган болсо ошол орозо маалында ошол орозо болуп калат деп атат туугандар. Ошол ниет кылгандын орозосу болот. Ошон үчүн ооруп жаткан инсан негизи кээ бирөөлөр мындай нерсе кылат да. Мен ооруп атам, буну колдонсом болобу, тигиндей кылам. Алла Таала сага уруксат берген, сен кармабай эле кой. Сен ооруп аткан болсоң эмнеге өзүңдү кыйнайсың? Мен орозо кармайм, анан укол да саямды, мисал деп атам да. Сага Алла Таала уруксат бербеди, шарият уруксат берди, сен орозо кармабай эле кой. Сен мындай кыйналгандан көрө орозо кармабай туруп дарылан, жакшылап туруп азыр. Аны эртең казасын кыласың. Жок, мен Рамазандын руханияты менен жашайм дей турган болсоң, анда сага эч нерсе дей албайбыз. Анда ниетиңди так кылыш керексиң, орозо деп белгилеш керексиң. Рамазандын парз орозосу деп.
Экинчи түрдө орозо ниетте белгиленүүсү зарыл болгон орозолордон жана түнкүсүнө ниет кылынуусу зарыл болгон орозолор. Булар кайсылар? Булар биринчиден Рамазандын казасы. Рамазандын казасы. Рамазандын казасын сен нафил сыяктуу ниет кыла албайсың. Рамазандын казасын нафил сыяктуу ниет кыла албайсың. Рамазандын казасын белгилеп туруп, ниет кылып туруп, түнкүсүнө ниет кылыш керексиң. Саарлыкта, ошол саарлыкта эң акыркы убакыт болот. Ооз жабыла элек ниет кылып бүтүш керексиң. Эртең менен туруп алып туруп, анан настроениеге жараша бүгүн орозосунун казасын, орозомдун казасын кылсам экенби, кармасам экен деп айта албайсың. Ал өтпөйт. Анан бир нафилди кармап жаткан учурда бир нафилди бузуп койгон болсо, ал мойнуңда важип болот дагы. Ошол важипке дагы ниет кылганда эки шарт болуш керек. Белгилеш керексиң, каза болгон важип болгон нафилдин бузулган важип болгон намазды кечиресиңер, орозого ниет кылам, анан түнкүсүн ниет кылыш керексиң. Анан каффараттардын ар бир түрү. Каффараттарды өтөбүз иншалла. Кайсы эмелер каффараттар бар? Ошол каффараттарга дагы эки шарт, ниетте эки шарт болуш керек. Белгилениш керек орозонун түрү, анан түнкүсүнөн ниет кылыныш керек. Мына, бул орозолор ошондой болуп эсептелет. Анан дагы кийинки болсо, төртүнчүсү болсо, бул эмне убада берилген бир орозо. Убактысы белгиленбеген убада берилген бир орозо. Убактысын белгилеген жоксуң. Мисалы эмне сыяктуу китепте жазылат: "Иншафаллаху мариди фа алейя сауму яумин фа хасала шифау". Айтат, эгерде Алла Таала мага шифа бере турган болсо, мен кайсы бир күнү бир күн орозо кармап коем деп сөз берди. Фа хасала шифа тапты бул инсан. Бул кишинин мойнунда ошол манзур орозосу бар болуп эсептелет, бирок күндү белгилеген жок. Ошол күндү белгилебегендиги үчүн түнкүсүнөн баштап туруп ниет кылыш керек. Сен айттык. Ал эми кийинки темага өтөбүз, бирок аны бүтүрө албайт экенбиз. Сен бүткөнгө чейин өтө берели, эмки жумада улантабыз иншалла. Рамазанга чейин орозонун өкүмдөрүнү бүтүрүп алсак, иншалла өзүбүзгө жакшы болот. Даярдык менен Рамазанга киребиз, насип кылса туугандар. Бабу ма ла юфсиду саума. Орозону бузбаган маселелер. Мындай караганда орозо бузулган сыяктуу болот, бирок акыйкатта бузулбаган жагдайлар бар. Түшүнүктүүбү? Булар да жакшы билиш керекпиз. Мисалы, китепте жазылат: "Ва хуа 24 шей'ан". Өзү 24 жагдай бар. Бул 24 так 24 маанисинде эмес. 24 мындай болжол менен деп жазып атат бул жерде. 24 маселе бар. Бул маселелерде орозо бузулбайт дейт. Кайсы маселелер булар? Ма лау акала ау шариба ау жамаа насиян. Унутуп калып, орозо экендигин, адам баласы мен орозомун, орозону кармап жаткандыгын унуткан абалда бир нерсе жеген, бир нерсе ичкен, же болбосо орозону буза турган үчүнчү аялына жакындап койгон болсо, унуткан абалда. Унутуп туруп жеп койгон болсо. Алдарыбыз айтат, алдында бир кесе толугу менен тамак бар. Толук тамакты бүтүрдү, курсагы тимире жарылыча тамакты жеди дагы, жегендегин эстеди орозомун деп мисалы. Бул кишини абалы эмне дегенде, бул кишинин орозосу бузулган жок дейт. Демек, унутуу жоопкерчиликке тартпайт. Бирок бул нерсени жакшылап туруп белгиле. Тамак жеп атасың, жеп аткан учурда эстедиң, чайнап аткан учурда, баягы процесс кетип атканда, чайнап аткан учурда, орозо элемин дегенде эстедиңби? Келди акылга? Келгенде бүттү, ошол процесс токтош керек. Могу жерде бир аз калды, жутуп койгон эчтеке болбойт. Болбойт, түшүнүктүүбү? Баягы орозо жеп аткан учурда эстедиңби? Эгерде эстегенден кийин процесс бир аз кыймылдаса эле бүттү, ошол жерде орозоң бузулат тууганым. Түшүнүктүүбү? Орозоң бузулган болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү? Кыймылдап аткан учурда эстегенде кыймылды токтотпосоң, бир аз кыймылдап койсоң кетти.
Түшүндүңөр, ошондой. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн бул маселе так болуш керек. Эстедиңби дароо түкүрөсүң. Жутуп алайын анан бир кичине бизде бир аз эле калды, бир каса жедим, бир качык эмне болмок эле деген нерсе жок. Макулбу? Демек, унутуп калып, жеген, ичкен кошулган болсо эмне болот? Орозосу бузулбайт. Анан эки киши отурат, бирөө көрүп турат, бул орозо экендигин жеп атат. Көрүп жаткан киши эмне кылыш керек дейт. Көрүп жаткан киши, орозосуң дароо эмес. Карайт. Эгерде жаш, орозо кармаганда күчү кубаты бар болгон болсо, эстетет, сен орозо эмеспи депчи. Эгерде картаң киши болсо, же орукчан бир киши болсо, түшүнүктүүбү? Же жаш болуп туруп өтө арык болгон болсо, ага эстетпей эле койгула дейт пайгамбарыбыз. Түшүнүктүү? Ага эмне кылбагыла? Эстетпей эле койгула дейт. Ага эстетпеген жакшыраак болуп эсептелет. Эстетпесең соо аласың ошол жерде деген сөз. Эгерде палван нормальный күчү бар, бүт нерсеси бар, орозо кармай жеп аткан болсо, шкиркасынан кармайсың, токто дейсиң. Болбойт дейсиң. Карагыла. Баягы фанаттыкка алдырып туруп, сен эмне арам кылып атасың, сен тигин дейсиң, болбойт. Шариятыбыз ошончолук мулайым, ошончолук бүт нерсени жери менен адам баласын, валакад каррамна бани адам. Биз адам баласын сыйлуу кылдык дейт. Көрдүңөрбү? Шарият кандай карайт? Сыйлуу, адам баласы сыйлуу, абалы сыйлуу, акыбалы сыйлуу, психологиясы маанилүү, жагдайы бүт нерсеси ошого жараша мамиле кыл деп атат. Ошон үчүн биякта айтып атат. Эгерде орозо кудурети бар болгон бул киши болсо, анда жеп атканды көрүп жаткан учурда ага айтасың, сен орозосуң деп. Эгерде ал кишинин кудурети жок болгон болсо орозого, такаты, кубаты, күчү жок болгон бир киши, көбүнчө картагандан эмеси күчү жетпейт. Анан мисалы жаш болсо дагы өтө арык болгон болсо, дейт. Дуниш упадет деген маанисинде. Ошондойлорду эмне кыласың? Унчукпай коесуң. Түшүнүктүү? Унчукпай. Фаула деп атат китепте. Фаула эң жакшысы дейт. Фаула эң жакшысы адаму тазкирихи, ага эстетпегениң деп атат. Ага эмне кылбаганың? Эстетпегениң деп атат. Мына бул жерде токтойлу иншалла, андан кийинки жума улантабыз насип кылса.